Азыркы көпчүлүк айтып атат, Кыргызстанда кыймылсыз мүлүктүн рыногу түштү. Жок, мен антип айтмак эмесмин. Мен оюмча бүгүнкү күндө рынок күтүү режимине түштү. Бул эки башка түшүнүк. Мисалы чын кризис болсо, анда массалык үйлөр, жерлер баалары төмөндөмөк. Бүгүнкү күндө рынокто эмне болуп жатат? Сатуучулар бааны түшүргүсү келбейт. Сатып алуучулар бул баага сатып алууга даяр эмес. Негизи сатып алуунун келишимдери госрегистрде азайды. Ошондуктан эки тарап бири-бирин ким биринчи кадам жасаарын күтүп жатышат. Неге менчик ээлери өзүнүн кыймылсыз мүлкүн баасын түшүрбөй жатышат. Айланаңызды караңызчы. Бүгүнкү күндө баары кымбаттап жатат. Азык түлүктөр, бензин, курулуш материалдар, усталардын акысыз эмгеги. Ошондуктан адам кишиси табигый ойлонот. Эмнеге баары кымбаттап жатса, анда мен өзүмдүн кыймылсыз мүлкүмдү арзан сатыш керекмин. Мунун өзүнүн логикасы бар. Анда эмнеге үчүн рынок түшүп кеткендей болуп бизге сезилет. Себеби баалар ошол эле бойдон калды, бирок кишилердин сатып алуучу мүмкүнчүлүгү аябай төмөндөп кетти. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө кыймылсыз мүлктүн баасы ошол эле бойдон турат. Сатып алуучу келишимдери госрегистрде азайды. Муну өзүңүз үчүн түшүнүктүү билип алсаңыз аябай маанилүү деп эсептейм.